Саламатсыңар балдар. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз функциянын сыналчы шекиттери, анын максимумдары жана минимумдары. Анда биз сыналчы шекитке чейин функциянын өсүү кеми аралыктарын, башка айтканда функцияны салыштырууну карайлы. Саноо берилсин дейли. Мына саноонун башталышы бул жерде 1, 2, 3, 4, 5. Сол жакта болсо, ушундай эле бирдей аралыкта терс сандар жайгашат. Аны билебиз биз. Эми ушул жерден салыштырып көрөлү. -3 менен -2-ни салыштыралы. Кайсы сан оң жакта жайгашса, ошол сан чоңураак болот. Демек, -2 чоң болот -3тө. -1 менен 1ди карайлы. Кана кайсынысы оң жакта жайгашкан? 1, демек 1 чоң. -1 менен 0ди карайлы. 0 дайыма терс сандан не болот экен? Чоң болот экен. Эми сандарды кошууну эс карап кетели бул жерден. Кадимки эле 2ге 3тү кошсок, 2 3тү кошкондо оң жакка жылабыз. 1, 2, 3. Демек, барабар канча болот экен? 5 болот экен. 2ге кошобуз -3тү. Барабар. 2ге -3тү кошкондон бул солго кетет. 1, 2, 3. Демек, бул канча болот экен? -1 болот экен. Терс сан -1ге кошолуп -2ни. Демек, -1ден канчага жылабыз? 2 орунга жылабыз. 1, 2. Демек, бул -3 болот экен. Демек, балдар, биз мындан түшүндүк, кайсы сан оң жакта жайгашса, ошол сан чоңураак болот экен. Саноогун алалы дагы. Декарттын координата системасын карайлы. Декарттын координата системасында, демек, бул жакта оң сандар, бул жакта терс сандар. Бул жакта дагы оң сандар, Y боюнча, ордината боюнча, бул жакта терс сандар. Демек, бул окто дагы жогору жакта жайгашкандары чоң болот, төмөндөгүлөр кичинекей болот. Демек, өсүүсү буякка карап кетет, X окунуку, Y окуну жогору жакка карап кетет. Түшүндүк. Эми сандарды алайын. X1, X2 деген. X3, X4 деген чекиттерди алалы. Кана могу жерден жазалы эми. X1 менен X2-ни гана салыштырып көрөлүчү. Кайсынысы оң жакта жайгашкан? X2, демек X2 чоң болот. Эми бизге белгилүү болгон X3 менен X4 салдырсак, анда X4 чоң болот. Бизге белгилүү болгон параболаны алалы. Параболаны алалы. Параболаны алалы. Демек, бул кайсы функциянын графиги? Y барабар x квадрат функциясынын графиги. Мына ушул жерден эми функциянын өсүү кеми аралыктарын карап көрөлү. F at x1ге жана буга туура келген эмне? Y-тин майнусы бул. Y-тин майнусы. Башка айтканда f x1 болот. Бул жак болсо f x2 болот. Мына бул чекитке караганда бул чекит кайсынысы чоң? Бул чоң. Демек, f at x1 эмне болот экен? Чоң болот экен. Анда бул эки шарттын негизинде x1 аргументтердин кичинекей маанисине функциянын чоң мааниси туура келсе, анда бул функция эмне болот? Кемүүчү болот. Ал эми бул жерге x3-түн мааниси туура келет, башка айтканда f x3 туура келет. Ал эми бул аралык болсо f x4-түн мааниси болот. Мына узун. Кайсынысы узунураак? Бул узунураак. Демек, бул чоңураак. Бул чоң. Бул эки шарттын негизинде, эгерде аргументтердин кичинекей маанисине функциянын кичинекей мааниси туура келсе, анда бул функция өсүүчү деп аталат. Өсүүчү деп аталат. Демек, балдар, бул функциядан биз кайсы аралыкта функциянын өсүүчү экенин көрдүк. Бул аралыкта функция минус чексизден 0ге чейин функция кемейт экен, ал эми 0дөн плюс чексиз аралыгында функция өсөт экен. Эми ушул жерден могу жерден 3 бурчтук түзөлү. Башка айтканда, могу кесүүчү жүргүзөлү. Кесүүчү жүргүзсөк, могу жерде А деп коеюн, могу жерде Б деген чекит деп коеюн, могу жерде С дейин. Анда могу жерде А, Б, С 3 бурчтугу кандай болуп калды, балдар? 3 бурчтук А, Б, С
тик бурчтуу болду. Тик бурчтуу үч бурчтук болду. Тик бурчтуу үч бурчтук боюнча могу жерде тангенс А деп коеюн, тангенс А. Могу жерде тик бурчтуу катеттери БЦ катетинин АС катетине болгон катышы ал бурчтун несин берет? Тангенсин. Башка айтканда, бурчка карама каршы жаткан жактын жанаша жаткан жакка болгон катышы ошол бурчтун несин берет? Тангенсин берет. Эми БЦны карап көрөлү балдар. БЦ эмнеге барабар? Узундугу боюнча. БЦнын узундугу fx4-түн майнисинен fx3-түн майнисин кемиткен аралыкка барабар. Ал эми бул аралык АС деген аралык болсо, x4-төн x3-тү кемиткенге барабар. Бул эмне? Бурчтук коэффициент болот. К. Бурчтук коэффициент ушул немеге барабар экен. Эми ушул немени карап көрөлү. Тундунун эрежеси боюнча, эгерде пределин алсак, x4 чекити x3 чекитине умтулганда могу аралык кичирейт да, ошондо функциянын өсүндүсү болот, бул экөөнүн айырмасы. Бул жакта болсо аргументтердин өсүндүсүнө болгон катышы бул функциянын ушул чекиттеги x3 чекитиндеги несі болот? Туунусу болот. Эми ушуну жалпы учур үчүн жазып көрөлү. Жалпы учур жазганда fx минус x3 чекитинде үчүн жазып карап көрөлү. Бөлүнгөн x минус x3 барабар f' x3 болот. Ал эми бизде могу неме туундуга барабар болуптан бул эмне деп алсак болот? Бул k-га барабар деп алсак болот. Анда могу жерге ордуна k-ны коебуз, табабыз. Анда f от x минус f от x3 барабар k көбөйтүлгөн x минус x3. Бул жерден эмненин теңдемеси келип чыкты? Жаныманын теңдемеси келип чыкты. Мында k деген бурчтук коэффициент. Кайсы неменин бурчтук коэффициенти? Мынау ушул чекитте жүргүзүлгөн түз сызыктын теңдемесинин бурчтук коэффициенти. Башка айтканда y барабар kx плюс b болот да, бул теңдеменин түз сызыктын теңдемеси. Мында k ушул жерде бурчтук коэффициент болот. Эми карайбыз балдар. K нөлдөн чоң болгон учурду карайлы. K могу жерде алымы, бул жерде алымы да нөлдөн чоң, бөлүмү да нөлдөн чоң. Демек, могу жерде k нөлдөн чоң болот. Демек, k нөлдөн чоң болгондо бурч тар болот дагы функция эмне болот экен? Өсүүчү болот экен. Ал эми k кичинекей нөл болуп калганда, k нөлдөн кичинекей болгондо функция кемүүчү болот. Башкача айтканда, могу жерде x2 чекитинде функция эмне болот? K нөлдөн кичинекей болот дагы функция кемүүчү болот. Эми k барабар 0 болуп калса кандай болот? Мына жерде k барабар эмне болот экен? 0 болот. Мына жерде чекитте k барабар 0. Башка айтканда, f от штрих x нөлөгөй барабар 0 болот. Демек, эгерде функциянын туундусу 0-гө барабар болсо, анда ошол чекиттер функциянын сыналчу чекиттери болот. Демек, x нөлөгөй чекити эмне болот экен? Сыналуучу чекит болот экен. Сыналуучу чекит. Демек, сыналчу чекит табыш үчүн эмне кылат экенбиз? Функциядан биринчи туунду алабыз. Биринчи берилет, биринчи туунду алабыз, анда y' бар f от штрих. Экинчи ошол туунду 0-гө барабарлайбыз и теңдемени чыгарабыз. Ошол теңдемени чыккан чекиттер эмне деп аталат экен? Функциянын сыналчу чекиттери дейт экенбиз. Мисалга карайлы. Мына жерде y барабар x квадратты кайра биз көрсөтүп берейин силерге. X квадрат. Туундусу эмнеге барабар балдар? 2x барабар. Анда 2x'ти 0-гө барабарлайбыз. Барабарсак x барабар 0. Демек, x барабар 0 деген эмне экен? Сыналуучу чекит экен. 0дө функцияны сынайбыз. Интегралдар алып коеюн. 0-дүн сол жагында минус 1-ди могу жерге коебуз. Туундуга койсок минус 2 чыгат. Демек, терс сан. Оң жагында 1-ге коеюн.
x'нин ордуна 1'ди койсок, анда эмне болот экен? Плюс 2 болот да, мына жер плюс болот экен. Демек, минус чексизден 0 аралыгында функция эмне болуп атат? Кемүүчү. Ал эми 0дөн плюс чекс аралыгында өсүүчү болуп жатат. Демек, x функция өсүп, жана эмне болуп атат? Кемип атат, Эми функциянын максимум минимумдары деген эмне? Эгерде функцияда сыналчы чекиттери болуп, жана ошол сыналчы чекиттеринде функция минустан плюска өтсө, анда ал чекит эгерде функция туындуга ээ болуп, ошол чекитте f(x) чекитинде x нөлөбөй дейин. Эгерде мунун туындусу кемип өссө, ал минимум чекит болот, x нөлөбөй минимум чекит болот. Демек, кемип өссө функция эмне болот экен? Мисалы үчүн мына жерде мында функциясын кемип өссүн дейли. Анда бул жер эмне болот экен? Могу жердеги чекит x нөлөбөй минимум чекит болот экен. Ал эми ушул эле функциядан өсүп кайра кемисе, мына чекит болот экен f(x1) чекити сыналчы чекит болот да, ушул жерде өсүп барып кайра кемисе, анда x1 чекити максимум чекит болот экен. Максимум чекит болот экен. Эми дагы бир мисал карап көрөлү. Y барабар x куб деген функцияны алалы. Ал функциянын графигин силер мектеп курсунан жакшы билебиз. Туындусун алалы, сыналчы чекиттерин табалы. 0гө барабарлайлы. Анда x барабар 0 деген чекит эмне болот экен? Сыналуучу чекит болот экен. Сынайбыз 0 деген чекитте. Сол жагында минус 1'ди алалы. Минус 1'дин квадраты оң сан болот дагы, могу жак эмне болот экен? Оң болот экен. Оң жагында плюс 1'ди алсак деле, бул жакта оң болот экен, 3 болот экен. Демек, функция минус чексиден 0 да өсөт экен, 0дөн плюс чексиге дагы аралыкта дагы өсөт экен. Демек, бул функция экстремумга ээ болбойт, максимум минимумга ээ болбойт. Экстремумга ээ болбойт. Мисалы, могу функциянын графигин изилдеп көрөлү. Биз билбейбиз функциянын кандай график экенин, туундунун жардамы менен. Демек, биринчи функциянын эмнесин алабыз? Туындусун алабыз. f(x) табабыз. Анда 3x-тин туындусу 3, ал эми x кубтун туындусу 3x квадрат болот. Барабар. Жалпы көбөйтүүчү катарды 3'тү качан сыртына чыгарам? 1 минус x квадрат болот. Анда бул кандай качаларга ажырайт? Кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча 1 минус x 1 плюс x деген 2 качага ажырайт. Эми туындуну 0гө барабарлайлы. Анда барабарласак, көбөйтүүндү 0гө барабар болушу үчүн 1 минус x барабар 0 болот, же 1 плюс x 0гө барабар болот. Бул жерден x-ти тапсак 1ге барабар, ал эми бул болсо x минус 1ге барабар. Демек, функция кайсы чекиттерде сыналат экен? Сыналчы чекиттер 2 экен, минус 1 анан 1. Саноон алайын. Бул жакта минус 1, бул жакта 1 болсун дейли. Ушул интервалдар методу менен карап көрөлү. Кайсыл жерде функция өсөт, кайсыл жерде кемийт. Минус 1'дин сол жагында минус 2-ни функцияга коюп көрөлү. Могу жерге минус 2-ни койсок плюс болуп кетет. Бул жерде минус болот, минус 2'ден 1'ди кемисек. Демек, могу жерде 3 көбөйтүндүдөн терс сан чыгат экен. Оң сан, терс сан. Демек, терс сан чыгат экен. Экинчи 0'ды коебуз. 0'ды койсок оң сан. Демек, оң сан чыгат. 2'ни коелу. 2'ни койсок бул жер терс сан, бул жак оң сан. Демек, терс сан чыгат. Демек, функция минус чексизден минус 1 аралыгында некен? Кемүүчү экен. Минус 1'ден 1ге чейин өсөт экен. Кайра 1'ден плюс чексиге чейин кемийт экен.
Эми ушуга карап туруп функциянын графигин чийип көрөлү. Функциянын графигин чийүүдөн мурун мен 2 чекит табылды, э? -1 деген кандай чекит болду балдар? Минимум чекити болду. Минимум чекити болду. Минимум чекити. Ал эми 1 деген чекит плюстан минуско өтүгөндүгү үчүн бул эмне болот? Максимум чекити болот. Максимум чекити. Функцияны мен так чийиш үчүн функциянын минимумдагы майнысын эсептеп алалы. -1 деген функциянын майнысын эсептейли. Анда функцияга коебуз бул жерге 3 көбөйтүлгөн -1 -1дин кубу болот. Анда -3 -1 барабар канча болот? -3 плюс 2 плюс 1 барабар -2 болот. F 1 деген майнысын эсептейли. 3 көбөйтүлгөн 1 -1дин кубу. Демек 3 - 1 барабар 2. Эми графикти чийели. Бирди аралыкка коелу. 1 бул жер, 2 -1 -2. Бизге ординатадан кайсылар керек? 2 керек. Анан -2 керек. Эми мына боюнча чийебиз. Демек функциянын максималдык майнысы -1. Демек -1де -2 болуп атат. Бул чекит коюп коеюн. Ал эми 1деги майнысы 2де болуп атат. Эми график чийели. Минус чекиттен 1ге чейин функция кемейт. Кайра -1ден плюс 1ге чейин функция өсөт. 1ге чейин функция өсөт. Өсүп, кайра 1ден плюс 8ге чейин функция кайра кемейт. О 0 деген чекит аркылуу функция өтөт. Себеби x 0 койсоңор, функциянын майнысы эмне болот? 0 болот. Мына эми 0 деген чекит аркылуу өттү график. Ошондо функциянын ушул чекит аркылуу өтүшү өтпөшү жөнүндө чыгыш үчүн бул функцияны теңдемени 0га барабарлап, функциянын нөлдөрүн таап алсак болот. Аны билебиз муркудан. Анда f0ду функцияга коюп көрөлү, э? Функцияга коюп көрсөңөр, 3 көбөйтүлгөн 0 минус 0дин кубу барабар 0 болот экен. Демек өтөт экен. Балдар, демек бүгүнкү теманы бүттүк. Анда тапшырма үчүн силерге берилет номер 287 288. 87-чи көнүгүдө даяр чийме берилген. Ошол чиймедеги функциянын максимум минимумдан табасыңар. Ал эми 288-чи көнүгүдө болсо, функциянын сыналчы чекиттерин табасыңар. Сыналчы чекиттерин табыш үчүн функциянын тундусун таап, аны 0га барабарлап, ана ушул сыналчы чекиттеринди таап эле коесуңар. Көңүлдүү бурганыңыз үчүн чоң рахмат.